Шайлообек Атазов Меккеде жүргөн видеосу менен бөлүштү. Депутат Шайлообек Атазов Меккеде жүргөн видеосу менен бөлүшүп, Орозо айы менен куттуктады. Урматтуу мекендештер, барыңыздарды ыйык Орозо айыңыздар менен куттуктайм. Бардыгыңыздардын дуаңыздар кабыл болсун, деди ал. Маалымат Булак, Сереп KJ. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Ыйык Орозо айы менен куттуктайм. Барыңыздардын кылган дуаңыздар кабыл болсун. Бүгүнкү жума күнү дагы бардык тилектериңиздердин ишке ашышын Алладан сурайм. $20,000 УКМК салыкчыны кармады. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкери пара талап кылууга шектелип, УКМКнын кызматкерлери тарабынан кармалды. Комитеттин маалыматы боюнча иш Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 343-беренеси менен козголгон. Атайын салык режимдери боюнча башкармалыктын инспектору ЖБЖ ишкердик салык жүргүзөм деп коркутуп $20,000 талап кылган. Шектөө 19 мартта Чүй облусунун Аламөдүн районундагы Көк Жар айылынын аймагында жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында $5,000 алып жатканда кармалды, деп билдирди УКМК. Шектөө камакка алынып, тергөө жүрүп жатат. Маалымат Булак, Баракелде. Дүкөнгө кирип жарамазан айтууга аракет кылган бала көпчүлүктү күлдүрдү. Социалдык тармактарда дүкөнгө кирип жарамазан айткан баланын видеосу тарап, көпчүлүктү күлдүрүп жатат. Видеону бөлүшкөн жарандар баланын кыргызча билбээрин болжомолдошту. Дүкөндүн сатуучусу азыр жазып берем, жаттайсың дагы эртең келип айтып бересиң деп кагазга жазып берип жатканын көрүүгө болот. Маалымат Булак, Сереп KJ. Ассаламу алейкум. Жарамазан, сен мой үйдүн орозосу жашоосун. Орозосун. Mesela ders verem, ertesi jataysың, айтасың, келесің. Кулук? Кулук? Жата айтып келесің. Кулук? Ассалам. Ошто түн ичинде бычак менен үйгө кирип, каракчылык кылган жаш жигит кармалды. Ош шаарында каракчылыкка айыпталып 20 жаштагы жигит кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2024-жылдын 11 мартына караган түнү саат 3:30 чамасында Ош шаарынын Мамыров көчөсүндө жайгашкан үйгө 2004-жылы туулган ООТ каракчылык максатында көздөп кирген. Ал ашкана бөлмөсүнөн сабы жыгачтан жасалган бычакты алып, зомбулук колдоном деп коркутуп, КНнын iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro үлгүсүндөгү уюлдук телефондорун, үйдүн короосунда турган BMW X5 үлгүсүндөгү автоунаасын ээлеп алып, изин жашырып качып кеткен. Натыйжада жабырлануучу ККга ири өлчөмдөгү материалдык зыян келтирилген. Анын негизинде кылмыш жаза кодексинин 207-беренеси каракчылык менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү ООТ качып жүргөн жеринен Сулайман Тоо милиция бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнүн ыкчам кызматкерлери тарабынан кармалып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Айыпталуучу ООТнын баш коргоо чарасы Ош шаардык сотунда каралып, камак түрү тандалып алынган. Бүгүнкү күндө аталган кылмыш иши боюнча бир катар тергөө аракеттери жүргүзүлүп, соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Шектүү катары кармалган ООТдан жабыркагандар 0555 99 95 35 0702 88 88 04 номерларына байланышып кабарлашса болот. Маалымат Булак, Турмуш KJ. Таркович, жигиттер биринчи голду гана эмес, бүт оюнду менин үй бүлөмө арнашты. Кече 21 март күнү Кыргызстандын улуттук курамасы 2026-жылкы дүйнө чемпиондугунун квалификациялык раундунун алкагында кытайлык Тайбэй менен оюнда кезгелди. Беттеш Гуачун шаарында Нантизе стадионунда өттү. Оюн 2-0 эсебинде Кыргызстандын жеңиши менен аяктады. Улуттук кураманын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович оюн боюнча комментарий берди. Мен азыр чынында эле оор күндөрдү башымдан кечирип жатам. Бүгүн команда атама көзгө унутулгус бир ишарат жасады. Жигиттер биринчи голду гана эмес, бүт оюнду менин үй бүлөмө арнашты. Менин бул команданын машыктыруучусу болгонума кубанычтамын. Биринчи кезекте балдар өз мүнөзүн көрсөтүштү. Анткени оюндун жарымынан көбүн аздыкта ойноп, ошол эле учурда жеңишке жетти. Бул жакшы көрсөткүч. Албетте тактика маанилүү, бирок команда бүгүнкү оюндагыдай мүнөзгө ээ болбосо, эч кандай тактика жардам бербейт. Албетте күйөрмандарга ыраазычылык билдиргим келет. Биз үйүбүздөн алыс жерде ойносок дагы дайыма колдоого ээ болобуз. Алар бүгүнкү команданы кубаттап турушту. Ушундай колдоого ээ болуу өтө чоң сыймык. 17 мартта Штефан Тарковичтин атасы көз жумган. Маалымат Булак, Сереп KJ.
Эми Банецкийдин лабораториясынан 50% арзан анализ тапшырса болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош шаарындагы Банецкий лабораториясынын өндүрүштүк филиалынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Компания Ош шаарында жаңы өндүрүштүк лаборатория ачып, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарынын тургундарына лабораториялык диагностикалык кызматтарды көрсөтөт. Банецкийдин лабораториясы менен Саламаттык сактоо министрлиги биригип, калкка жеткиликтүү жана сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүдө. Меморандумга ылайык мамлекеттик медициналык мекемелерден атайын жолдомо алган бардык бейтаптар 50%га чейинки арзандатуу менен лабораториядан анализ тапшыра алышат. Маалымат булак аралаш маалыматтар. Мэрия жол эрежесин бузган автобус айдоочуларын кандай жазалоону ойлонуп жатат. Бишкек мэриясы жол эрежесин одоно бузган автобустун айдоочуларын иштен айдоо боюнча ойлонуп жатат. Каланын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинде жыйын өтүп, коомдук транспорт катышкан жол кырсыктары көбөйүп жатканын талкууланган. Департаменттин директорунун орун басары Алмаз Алымбеков автобус айдоочуларына карата даттануулар көп келип жатканын белгилеп, аларга чара көрүү механизмин иштеп чыгуу керектигин билдирген. Жүргүнчүлөрдү сапаттуу тейлебей, эрежени сактабай жол кырсыгына себепкер болуп, мамлекеттин мүлкүнө зыянга учуратып жаткан айдоочулардын жоопкерчилигин карап чыгып, андайларды иштен кетирүү зарыл. Шаар тургундарынын талабы ушундай болууда, деди Алымбеков. Ошондой эле айдоочулар жүргүнчүлөргө талон бербей, орой мамиле кылып, акыркы аялдамага чейин жеткирбей, жолдон түшүрүп салып жаткан учурлар тууралуу да айтылган. Жыйындын соңунда кыска убакыттын ичинде аталган көйгөйлөрдү чечүү тапшырмасы берилген. Айдоочулар арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүп, тартипти көзөмөлдөө боюнча да талап коюлууда. Маалымат булак, маалымат KG. Владимир Путин шайлоонун расмий жыйынтыгынан кийин россиялыктарга кайрылды. Шайлоо Россия бүгүн бир чоң ынтымактуу үй-бүлө экенин далилдеди. Бул тууралуу Владимир Путин Россиянын БШКсы президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгаргандан кийинки кайрылуусунда билдирди. Биз тандап алган тарыхый жолубуз менен баратабыз, өзүбүзгө, күчүбүзгө жана жаркын келечегибизге ишенебиз, деди россиялык лидер. Ал өлкө үчүн өтө маанилүү болгон шайлоо өнүктүгү аяктаганын айтып, колдоо үчүн баарына ыраазычылык билдирди. Бул Россияны күчтөндүргөн саясий багыттын жапы жыйынтыгын колдоого жатат. Ишенимди акташ үчүн колумдан келген бардык ишти жасайм, деди Путин. Ал бардык талапкерлердин көйгөйдү чечүүдө өз алдынча чечими болгонун, эми бийлик ишинде конструктивдүү сунуштарды колдоорун айтты. Президент шайлоо комиссиясынын ишин жогорку деңгээлде аткарып, так жана мыйзам чегинде өткөргөндүгүн белгиледи. Путин Россиянын аймагындагы шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү эрдик көрсөтүп, шайлоочуларга үлгү болгондугун кошумчалады. Россиядагы президенттик шайлоо 15 марттан 17 мартка чейинки аралыкта өттү. Россия Федерациясынын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, Владимир Путин шайлоочулардын 87,28% добушун алды. Ага 76 миллиондон ашык россиялык жаран өз добушун берген. Маалымат булак Назар Ньюс.